Халкка турак жайларды курууга жеңилдетилген насыяларды бөлүү пландалууда, деди Акылбек Жапаров. УКМКнын Аксы райондук бөлүмүнө жаңы имарат курулду. Баткенде журналисттер үчүн 3 күндүк пресс-тур башталды. 50 кыргызстандык IT адистикке окуу жана жумушка орношууга мүмкүнчүлүк алды. Жазаларды аткаруу кызматынын номер 47 мекемеси жоюлду. Тарых музейинде Кыргыз тайганын тарыхын баяндаган көргөзмө өтүүдө. Красноярсктан Бишкекке жаңы авиакаттам ачылды. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Чүй областынын Сокулук районунун Военно-Антоновка айылынын тургундары менен жолугушту. Жолугушууда жергиликтүү тургундар жер тилкелери боюнча бир катар орчундуу көйгөйлөрдү чечүүдө. Анын ичинде белгилүү бир контурга турак жайларды курууга жана социалдык объектилерди баштоого уруксат алууда көмөк көрсөтүүнү өтүнүштү. Жолугушууга катышкан мамлекеттик органдардын өкүлдөрү Военно-Антоновка айылынын тургундарын кызыктырган бардык маселелер боюнча зарыл түшүндүрмөлөрдү беришти. УКМКнын Аксы райондук бөлүмүнө жаңы имарат курулду. Маалымат кылайык, бүгүн Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевдин катышуусунда Кербен шаарында УКМКнын Жалал Абад областтык башкы башкармалыгынын Аксы райондук бөлүмү үчүн курулган жаңы заманбап административдик имараттын ачылышы болду. Иш-чарага областтык башкы башкармалыктын өздүк курамы жана жетекчилиги, атайын кызматтын ардагерлери, ошондой эле жергиликтүү бийлик өкүлдөрү катышты. Аксы райондук бөлүмүнүн жаңы курулган имараты кызматкерлердин иштөө шарттарынын талабына жооп бере турган керектүү заманбап жабдуулар менен камсыздалган. Баткен областында 15-17 июнь аралыгында журналисттер үчүн пресс-тур уюштурулду. Иш-чара президенттин администрациясынын маалыматтык саясаты кызматы тарабынан уюштурулган. Президенттин администрациясынын маалыматтык саясат кызматынын жетекчисинин орун басары Айнура Темирбекованын айтымында, пресс-турдун алкагында журналисттер жана блогерлер социалдык жана инфраструктуралык объектилерди, өнөр жай ишканаларын кыдырып, облустун тургундары жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жетекчилери менен жолугушат. Программист айымдар 2 долбоор аяктап, анын алкагында 50 кыз-келин программалоону үйрөнүү үчүн грант алышты. Маалымат кылайык, долбоорду Кыргыз программалык камсыздоону иштеп чыгуулар жана сервистер ассоциациясы Unique Technologies менен биргеликте Европа биримдигинин каржылык колдоосуна ишке ашырган. Долбоордун максаты жаш аялдарды IT чөйрөсүнө тартуу үчүн жана санариптик стартаптарды баштоого көмөк көрсөтүү үчүн санариптик тажрыйбаны өстүрүү болуп саналат. Долбоордун алкагында 16-33 жаштагы 50 кыз-келиндер тандап алынган. Юстиция министрлигине караштуу жазаларды аткаруу кызматынын номер 47 мекемеси жоюлду. Маалымат кылайык, тиешелүү чечим Министрлер кабинети тарабынан кабыл алынды. Белгилей кетсек, номер 47 мекеме Бишкек шаарынын түштүк батыш тарабында калк жыш жайгашкан аймакта жайгашкандыктан жанаша жайгашкан турак жайлардын жарандарында ыңгайсыздык жаратып, жаза өтөө жайларын куруудагы заманбап талаптарга жооп бербейт. Улуттук тарых музейинде алгачкы жолу бабалардын баа жеткис мурастары тайган көргөзмөсү өтүүдө. Көргөзмөнү бүгүн 15 июнда Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Азамат Жаманкулов ачты. Көргөзмө президенттин инсандын адеп ахлактык өнүгүүсү жана дене тарбиясы жөнүндө жарлыгын ишке ашыруунун негизинде өтүүдө. Көргөзмө 30 июнга чейин уланмакчы. Красноярск, Бишкек, Красноярск багыты боюнча жаңы туруктуу авиакаттам ачылды. Маалымат кылайык, 15 июнда Бишкекте биринчи каттам менен 85 жүргүнчү учуп келди. Ал эми Красноярскиге 78 адам учуп кетти. Каттам жумасына 3 жолу дүйшөмбү, шаршемби жана жекшемби күндөрү аткарылат. Учуунун убактысы 3 саат 30 мүнөт. Аталган багыт боюнча авиакаттамдарды Россия авиакомпаниясы аткарат.